Саламатсыңар туугандар, эртең ай арасы болот. Новолуние деп коебуз орусча. Эртең 27 август Бишкек убактысы боюнча саат 14:17-де ай жаңыруу болуп өтөт. Башкача айтканда ай толугу менен көрүнбөй калат. Бирок 14 саат 18 минуттан баштап Байдаро эле моментально биринчи сүрөттөгүдөй болуп өсүү фазасына өтөт. Өсүү фазасына өтсө эле Айдаро эле эртең 27 август күнү көрүнө калбайт. Бир күндөн кийин 28 август күнү да көрүнбөйт. Ай жаңыруудан кийин болжолду 36-48 сааттан кийин гана куралсыз көз менен көрүүгө болот. Ага чейинкисин 36 саатка чейинкисин оптикалык приборлор, телескоп, бинокль, дүрбү аркылуу гана араң көрүүгө болот. Айдын бул жолку жаңыруусу агрессивдүү Марстын күнгө, ошол эле учурда айга квадрат түзүүсү менен коштулат. Бул конфигурация асманда чыңалуу абалын жаратат. Бул чыңалуу абалы космостун башка мейкиндиктерине гана таралбастан жерге да келип жетет. Жердеги жандуу, жансыз нерселердин адамдарга, өсүмдүктөр, дарактар, суу ташкындоолору, жердин сейсмологиясына баарына өз таасирин тийгизет. Андыктан бүгүнтөн баштап бардык адамдарга бир аз токтоо болуу, шашмалы калтырбоо сунушталат. Өзүңүз да агрессивдүү болбоңуз. Башка бирөөнүн да агрессиясын козутпаңыз. Жыйынтыгы жакшы менен бүтпөйт. Саюучу, кесүүчү шаймандар менен иштөөдө, механикалык жумуштарды аткарууда, кесипке байланыштуу күйүүчү же жардыруучу заттарды алып жүрүүдө, унаа башкарууда же жолдо жүрүүдө сак болуу зарыл. Унаа документация, кагаз иштерине телефон, телевизор, компьютер, электрондук техникалар, программалык камсыздоолор, үй техникалары, офистик техникаларга байланыштуу көйгөйлөр жаралып турат. Аталган нерселер көбүрөөк бузулат. Көпчүлүк иштер кечеңдей баштайт. Айрыкча 9-10 сентябрдан баштап кечеңдей баштайт. Андыктан аны эске алыңыздар. Көпчүлүк иштериңизди 10 сентябрга чейин бүтүрүп калууга аракет жасаңыз. Ага чейин сизде албетте алдыңызда светофордогу жашыл свет, зеленый свет колдойт. Бардык иштериңизди ошого чейин бүтүрүп алууга аракет жасаңыз, ошондо иштериңиздин бардыгы ийгиликтүү бүтөт 10 сентябрга чейин. Ошондуктан 10 сентябрдан кечеңдөө абалдары башылганга чейин аракетти жасап калыңыз, көп жумуштарыңызды бүтүрүп калыңыз. Мен сиздерге ийгилик каалайм.